Нарын районунун Солтон Сары жайлоосунда иш алып барган кытайлык компаниянын өкүлдөрү менен жергиликтүү тургундардын пикир келишпестигинен улам өткөн жылы чыр чыгып, натыйжада 8 адам денелеринен ар кандай жаракат алышкан. Алардын 4-өө кыргыз болсо, 4-өө Кытай жараны болуп чыккан. Мунун кесепетинен улам жергиликтүү аймакташ айылдардын тургундарынын нааразычылыгы күч алып, чыр-чата куланып отуруп өкмөттүн кийлигишүүсү менен араң токтотулган. Ал эми андан аркы маселе укук коргоо органдарынын териштирүү иштери менен жүргүзүлүп, соттошууга чейин жеткен учурда медиаторлордун жардамы менен маселе токтотулуп, тагыраак айтканда, тараптардын келишими менен бүткөрүлгөн. 8 кишинин ортосунда сүйлөшүү жүргүзүп отуруп, 3 сааттан кийин алар бир келишимге келишти. Эми бул бизде медиацияда конфиденциальность сакталышы керек. Ошондуктан келишип, элдешип кетишти деп гана айта алам. Жарандар ортосундагы жарандык экономикалык талаш тартыштарды, айрым кылмыш иштерин сотко жеткирбей чечишип алуунун мыйзамдык мүмкүнчүлүктөрүн жеткиликтүү пайдаланууга чакырууга карата өлкөдө медиация жөнүндө мыйзам 2017-жылы 22-июнда кабыл алынып, 6 айдан соң күчүнө кирген. Ал эми Нарын облусунда 2018-жылдан июнь айынан тарта иштеп баштаган. Атайын медиаторлорго кабинет ачтык. Тараптарды айтып атабыз, ошо биздин максат эми ошол мыйзам иштеп кетсин. Эми өздөрүнө жакшы экен да. Главное башка принтер, компьютер. Баардыгы менен вроде. Медиаторлорго шарт түзүп берүү максатында Нарын облустук сотунун имаратынан атайын бөлмө берилди. Анткени арыздашууга келген жарандардын маселелерин дароо ошол жерден карап өз учурунда чечип берүү башкы максат. Маалымат үчүн айтсак, медиация мыйзамында жазылгандай талашкан тараптарды өз ара алгылыктуу макулдашууга алып келүү, алардын кызыкчылыктарын сүйлөшүү жолу менен медиатордун көмөк астында жөнгө салуунун жол жобосу. Башкача айтканда, медиатордун жардамы менен ар кандай талаш тартыштарды сотко жеткирбей чечип алса болот. Бул өтө прогрессивдүү технология. Азыркы мезгилде дүйнө өлкөлөрүнүн баарында бар. Мисалы, өнүккөн батыш өлкөлөрүндө талаштардын 70%га жакын медиация аркылуу чечилет. Медиатор тараптарга жардам көрсөтүүчү көз карандысыз жеке адам болуп саналат. Алардын өзүнүн эрежелери мыйзамда жазылган. Андыктан аймакта мындай кызматтын болушу абалды соттордун ишин жеңилдетүү менен тараптар үчүн дагы ыңгайлуу болмокчу. Ишке киргенине 1-2 жыл болуп калды. Бирок негедир ушул биздин коомчулукта мындай алынып кетпей атат да, биздин менталитетте дейбизби, бул чет мамлекетте өзүнүн жемиштерин берген тиги институт медиация. Ал эми ошондон улам биз атайын ушу облустук сотко атайын кабинет ачтык, медиаторлор отуруп, ошол эгер тараптар жанагындай бир өз ара келишимге медиация аркылуу бир тынчууга келер десе, ошол жерден эле медиаторлорду таап, ошолор менен баягы иштерин бүтүрүп алат. Сотко чейин, сотко келип убара болуп, анан баягы убактысында уротпойт да. Мыйзам боюнча негизги принциптери дагы көрсөтүлгөн. Алып айтсак, тең укуктуулугу, медиатордун бейтараптуулугу, купуялуулук болуп саналат. Талаштуу маселени жөнгө салууда медиаторлорго жарандар өздөрү, соттор жана милициядан кайрылуулар келип түшүп турат. Артыкчылыгы өз убагында чечилип, алым төлөнбөйт. Медиацияда эгерде сот тарабынан жиберсе, бизге келген иштер келишимге келип медиативдик келишим түзүп кетсе, кайра каралууга жатпайт. Ошо боюнча иш чечилди деп саналат. Эгерде сотко иш берилсе, сөзсүз түрдө мамлекеттик алым төлөнөт. Бизде медиацияда эч кандай мамлекеттик алым каралган эмес. Медиаторлордун кийлигишүүсү менен чечилген маселелерде тараптар өз ара келишим түзгөн соң аны аткарууга милдеттүү. Аткарылбаса, мыйзам алдында жооп берүүгө туура келет. Чпара Садыкказиева, Шамен Болотбеков, Нарын шаары.